Саламатсыздарбы? ОБД BBC Лондон эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максудова. АКШнын аскери күчтөрү Сириядан чыккан соң Түркия күрттөргө кол салчу болсо, Трамп түрк экономикасын жок кылам деп коркутту. Йеменден атайын баяндама ок чыгарбоо келишими күчүндө болгону менен айрым кыштактарга күм жардам алигиче жете элек. Бул байыркы ыкма компьютердин алдында саатта отурганга каршы жардам берет деп айтышууда, бирок бул көз йогасы кандай жардам берет? Трамп, эгер Түркия, АКШ аскерлери Сириядан чыгарылгандан кийин күрттөргө кол салса, түрк экономикасын талкалай тургандыгын айтты. Түркия болсо андан коркпой тургандыгын билдирди. Мындай билдирүүсүн АКШ президенти Twitter баракчасында жарыялады. Ошону менен бирге АКШ күчтөрүнүн катарында өздөрүн ислам мамлекети деп аталган топко каршы чогуу күрөшкөн күрд согушкерлерине да Түркияны провокациялабагыла деп эскертүү жасады. Түркиянын тышкы иштер министри Түркия күрд элине душман эместигин жана Трамптын коркутуусуна багынбастыгын айтты. Бирок саясий эксперттер бул сөздөр курулай айтылган жок деп эскертти. Бир нече апта мурун президент Трамп жогорку даражадагы түрк кызматкерлерине санкция киргизген. Ал чечим түрк экономикасына, өзгөчө түрк лирасына олуттуу таасир эткен. Андан түрк лирасы 40%-дан ашуун өзүнүн кунун жоготту. Бирок иш жүзүндө түрктөр Трамптын сөздөрүн пайдасыз сөздөр катары көрүүдө. Ал коркунуч алып келбей тургандыгын буга чейин да көрүшкөн. Президент Трамптын Сириядагы күрд күчтөрүнө карата Түркияны эскертиши, ушул жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиз. Йемендеги ири стратегиялык мааниге Худейда портунда кагылышуу болуп, ансыз да араң турган ок чыгарбоо келишимине шек келтирилди. Хусит козголоңчулары менен Сауд Аравия жана Батыш өлкөлөрү колдогон өкмөт ортосундагы ок чыгарбоо келишимине ылайык өлкөгө керектелген гум жардам алынып келинди. Бирок элет жерлерине алигиче гум жардам жете элек. BBC Йемендеги Райм айылына барып келди. Йемендеги тоо арасындагы Райма сыяктуу айылдардын эли согуштан корголуу болгону менен согуштун азабынан кача алган жок. Жардам көрсөткөн уюмдар эми бул алыскы аймактарга жете албайт. Бардык мамлекеттик каржылоо дагы токтотулган. 16 жаштагы Самар жашоо үчүн арзыбаган акча табууга мажбурланып, мектепке барбай калган көптөгөн өспүрүмдөрдүн бири. Ал кошуна айылдан күрүч жана ун алып келүүдө. Мен да башка кыздардай жашагым келет. Анткени алардын бардык нерсеси бар. Эс алып да турушат. Самардын бүгүнкү тапкан акчасы бул нанга жана чайга гана жетет. Йемендиктердин жарымынан көбү сыяктуу эле, ал дагы эмики тамак каяктан табыларын билбейт. Анын апасы жашоо мынчалык оор болгон эмес дейт. Биз да убагында бактылуу жана тынч жашачубуз. Азыр болсо күнүмдүк жашоо. Эгер Самар ооруп калса ачка калабыз. Анын айыгып кетишин күтөбүз. Мындай шартта жашап жатканыбызга кайгырам. Буга караганда өлүм жеңилирээк. Фатима 7 ай мурда кыз төрөп атын Ламия койгон. Кызы төрөлгөндөн бери аны жетиштүү азыктандыра албай кыйналып келет. Дарыгерлер анын кызы аябай арык экенин айтууда. Мен кызым жакшы болуп, башка балдардай чоңойсо дейм. Анын ушундай бойдон калышын каалабайм. Кадам таштап басып кетсе экен дейм. Согуштун айынан ал жакшы болбой жатат. Согуш биздин болгон нерсебиздин баарын алды. Эң жөнөкөй медициналык жардам алуу үчүн 4000дей үй бүлө Давуд Мухаммед клиникасына келип турчу. Биз мурда жетишсиз тамактануудан жапа чеккендерге кам көрүп, жардамдарды бөлүштүрүп келгенбиз. Колдоо болбогондуктан жабылууга мажбур болдук. Сырттан дене табы көтөрүлүп, жакынкы ооруканага тезинен жеткирилиши керек болгон адамды алып келишти. Күйүүчү майдын кымбаттыгынан унаа менен алып кетүү кыйын. Андыктан адамдар кооптуу узак жолду тоо аркылуу жөө басып өтүүгө мажбур. Абдулла небересин корзинага салып 4 саат жөө басып келди.
Унаа жалдоого мүмкүнчүлүгүбүз жок. Баланы дарыгерге көрсөтүү үчүн жонума артып алып, сааттап жол жүрүп келатам. Бул борбор бейтаптарды эмдөө жана жардам көрсөтүү үчүн ачылган. Учурда ага олуттуу илдеттер менен ооругандар дагы келишип, кайрылгандар көп. Мындай маселелер бир гана бул клиникада эмес. Бул аймактагы мектеп дагы учурда иштеп жатканы менен мугалимдер 2 жылдан бери айлык маянасын ала элек. Бирок алар ага карабастан балдардын жаркын келечегине үмүт артышып, жумушун улантууда. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарлары. Октябрь айында Жакартадан учуп чыгып, кырсыкка кабылган Lion Air учагындагы кара кутучага жазылган маалымат ачыкка чыкканын билдирди Индонезиянын расмийлери. Расмийлердин айтымында кутуча менен бирге жүргүнчүлөрдүн сөөктөрү да табылган. Аба кырсыгында 189 киши набыт болгон. Римдин католик чиркөөсү жана Рим шаарынын мэри ортосунда белгилүү Треви фонтанына байланыштуу чыр-чатак чыкты. Жыл сайын Треви фонтанынан 2 миллион еврога жакын тыйын чогултулат. Адатта ал акча католик чиркөөсүнүн кайрымдуулугуна берилчү. Эми болсо мэр ал каражат маданий мурастарды сактоого кетет деп айтты. Британ премьер-министри Тереза Мэй эгер эртең Европа биримдигинен чыгуу келишимин парламент мүчөлөрү четке какса, алар жоопкерчиликсиз мамиле жасаган болот деп билдирди. Завод жумушчуларына кайрылган сөзүндө Мэй айым Европа биримдигинин расмийлери жарыялаган катта өтө маанилүү ачыктоолор жана колдоо ниети камтылган деп айтты. Бул макулдашуу биримдиктен эч кандай келишимсиз чыгып калуудан сактачуу жалгыз гана жолубуз, деди Тереза Мэй. Унаа чыгарган компания Nissan'дын мурдагы башчысы Карл Госсундун жубайы адам укуктары коргогон агенттиктерге Япониянын абагында Госсун мырзага кордук көрсөтүлүп жатканын айтты. Госсун финансылык көз боемочулук кылганы үчүн ноябрь айынан бери камакта жатат. Технология өнүккөн сайын адам баласы экрандын алдында барган сайын көп убакыт өткөрүүдө. Көз йогасы деп аталган ыкма чарчоодон кийин көздөрдү калыбына келтирери айтылууда. Бирок бул чынында эле пайдалуубу? Субхан өз студенттерине көз йога көнүгүүлөрүн үйрөтүүдө. Алакан ысып чыкканча колду ушалап, аны көзгө басуу керек. Бул көздү жарыктан тосуп, көздүн чыңалуусун жеңилдетет, дейт ал. Көз йогасы кылымдардан бери келе жатат. Бул байыркы көнүгүү Индияда башталып, йоганын башка түрлөрү менен бирге үйрөтүлүп келет. Субхан көз йогасын Индиянын түштүгүндө окуган. Мен компьютердин алдында бир нече саат отуруп иштегендиктен Субхандын көз йога классына келгем. Йога классы чарчаган көздөрүмө канчалык жардам бере аларын билгим келди. Йогага келген айрым студенттер көз ооруларына чалдыккан. Кээ бирлери менде экрандан чарчаган көздөрүн эс алдыруу үчүн келишкен. Менин бир көзүм жакынды, ал эми экинчиси алысты жакшы көрбөйт. Бирок йога көнүгүүлөрүнөн кийин жакшыраак көргөндөй болуп калдым. Йогадан кийин көздөрүм эле эмес, жонумда эс алгандай болот. Компьютерде көп отурганда бүт денең чарчайт эмеспи? Адамдар барган сайын компьютер, телефонду көп колдонгондуктан 2050-жылга чейин дүйнө калкынын жарымын көбү көз айнек тагып калышы мүмкүн деген божомолдор бар. Көз йогасы чынында эле көздүн көрүүсүн же көз ооруларын айыктырууга жардам бере алабы? Жакынды же алысты жакшы көрбөгөндөр йога көнүгүүлөрү менен көрүүсүн оңдосо болот. Адатта көрүүсү начар адамдардын көзүн калыбына келтирсе болбойт дешет. Бирок йогада көрүүнү жакшыртса болот деп айтылат. Субхан жана анын айрым окуучулары йога көздүн көрүүсүн жакшыртууга жардам берерин, ага болгону илимий далил жок экенин айтышат. Йога көз ооруларын айыктыра албайт. Алысты же жакынды көрбөсө көз айнек тагынуу керек. Көнүгүү жасоо менен көзүңдүн анатомиялык формасын же көрүүсүн өзгөртө албайсың. Эгер көз йогасы көз ооруларын айыктырууда же оңдоодо альтернатива болсо, анда көз дарыгерлер кесибин өзгөртүүгө мажбур болмок. Бирок азырынча йога көз ооруларын айыктырбаганы менен көзүңүздү эс алдырары анык.
Кышкысын көп жандыктар кышкы уйкуга кетет. Бирок айрым жаныбарлардын уйкусу үзгүлтүккө учурайт. Белоруссиядагы зоологдор жарганаттарды жоголуп кетүү коркунучунан сактап калабыз деп, аларды муздаткычтарда кармоодо. Бул нерсени үйдөн жасап көрөм дебеңиз. Бирок эмне үчүн бул үй муздаткычтар жарганаттар үчүн эң ыңгайлуу жай деп эсептелет. Жакында Белоруссияда жарганаттарды коргоо үчүн атайын борбор ачылды. Жарганаттар жоголуу коркунучунда турат. Биз аларды сакташыбыз керек. Адам баласынын тынымсыз иш-аракеттери жарганаттарга коркунуч жаратып келет. Алар бул жандыктардын уйкусун бузууда. Жарганаттардын кышкы уйкусу бузулса, алар өлүп калышы мүмкүн. Күлкүлүү угулушу мүмкүн, бирок жарганаттардын тынч кышкы уйкусу үчүн бул кадимки тиричиликте колдонулган муздаткыч эң ыңгайлуу жай. Кайраптирологдор же жарганаттарды изилдеген эксперттер шаар боюнча табылган жарганаттарды бул жерге алып келишет. Эгер борборго алынып келген жарганаттардын салмагы аз болсо, алгач аларды азыктандырышат. Андан соң алар бул жерде жазга чейин уктайт. Жаз келгенде кайра кое берилет. Жаңылыктардын соңунда Токионун жүздөгөн тургундары жаңы жыл алдында сыйынуучу жайга келип, ден соолук жана бакубаттык тилеп келди. Алар суук аба ырайына карабай жука кийинип, 64-чү жөрөлгөнү өткөрдү. Шинто деп аталган иш-чара январдын 2-жекшембисинде өтөт. Алар ушинтип жаңы жылды тозот экен. Бүгүнкү жаңылыктарды эске сала кетели. AQShtын аскери күчтөрү Сириядан чыккан соң Түркия күрттөргө кол салчу болсо, Трамп түрк экономикасын жок кылам деп коркутту. Йеменден атайын баяндама болду. Ок чыгарбоо келишими күчүндө болгону менен айрым кыштактарга алигиче гум жардам жеткире элек. Бул байыркы ыкма компьютердин алдында саатта отурганга каршы жардам берет деп айтылды. Бирок бул көз йогасы кандай жардам берет? Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузда да уксаңыз болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Биздин бул даректерге блог макала жазып, сүрөт тасма тартып сурсаңыз, биз аларды окурмандар менен бөлүшөбүз. Саламатта калыңыздар.